Саламатсыздарбы? Бул видеодо акыркы күндөрдө көп колдонула баштаган маалымат илими, жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү жана терең үйрөнүү деген түшүнүктөрдү талкуулайбыз. Алар кандайча өз ара байланышат жана кайсынысы эмнени билдирет? Бул суроолорго бүгүн жооп бергенге аракет жасайбыз. Анда баштайлы. Жасалма интеллект. Бул компьютерлерди адам сыяктуу ойлонууга жана маселелерди чечүүгө үйрөтүү. Мисалы, сиз Siri же Google Assistant же ChatGPT колдонгондо бул жасалма интеллекттин мисалы болуп эсептелет. Жасалма интеллекттин максаты машиналардын адамдай чечим кабыл алуусуна, өз алдынча үйрөнүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү. Анын ичинде машинанын үйрөнүүсү жана терең үйрөнүү жатат. Машинанын үйрөнүүсү деген эмне? Бул жасалма интеллекттин бир бөлүгү. Анда компьютерлерди маалыматтар аркылуу үйрөтөбүз. Башкача айтканда, компьютер программасыз эле жаңы нерселерди үйрөнөт. Машинанын үйрөнүүсү 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси бул көзөмөлдүү үйрөнүү. Бул мурда белгиленген жооптор менен компьютерди үйрөтүү. Так божомолдорду жасоого жардам берүү. Мисалы, үйдүн баасын божомолдоого жардам берүү үчүн биз үйдүн көлөмү, жайгашкан жери жана түрдүү тармактарды айтабыз. Анан кайсы убакта кандай баа берилерин, жоопторун дагы айтабыз. Ошого карап машина үйрөнөт, кандай болсо кайсы баа чыгат. Анан кийин кандай маалымат келсе, ошого жараша, мурунку берилген, үйрөтүлгөн маалыматка жараша ал өзү жооп чыгарат. Экинчиси бул көзөмөлсүз үйрөнүү. Машинанын көзөмөлсүз үйрөнүүсү бул маалыматтардын ичинен үлгүлөрдү же топторду өз алдынча табууну үйрөнүү. Мында биз эч кандай жооп бербейбиз. Биз жалаң гана маалыматтарды киргизебиз. Анда машина өзү ар түрдүү окшоштуктарына, айырмачылыктарына карата аны топторго бөлүп, өзүнчө бир үлгү чыгарганга аракет кылат. Мисалы, биз бир компаниянын кадрлары алардын маалыматтарын киргизгенде, машина аны топторго бөлүп бериши мүмкүн. Белгилүү бир категорияларга бөлүп бериши мүмкүн. Мисалы, жашына карата, мүмкүн иштеген маянасына карата, ар түрдүү. Үчүнчү бөлүгү бул күчөтүлгөн үйрөнүү. Мында компьютер белгилүү бир максатка жетүү үчүн аракеттерди жасап, ар бир кадамдан кийин жакшы же туура эмес деген жол менен үйрөнөт. Мисалы, бир маалымат берилип, ал мындай болсо кийинкиси тандалат, тигиндей болсо башкасы дегендей. Бул түрү көбүнчө оюнда колдонулат. Оюнда, мисалы, жеңишке жетүү үчүн кандай жолдор туура, ошого жараша өзүнчө жол түзүп бериши мүмкүн. Булардын бардыгы ар кандай максаттарда колдонулат. Бул тууралуу тереңирээк кийинки видеодо сүйлөшөбүз. Кийинки түшүнүккө келсек, бул терең үйрөнүү. Терең үйрөнүү бул машинанын үйрөнүүсүнүн бир түрү. Мында чоң көлөмдөгү маалыматтардан машина татаал үлгүлөрдү жана алардын байланышын үйрөнүү үчүн нейрондук тармактарды колдонот. Нейрондук тармактар деген эмне? Бул компьютердин иштөө процессин адамдын мээсинин иштешине окшоштуруп түзүлгөн маалыматтарды иштетүүчү өзүнчө бир модель. Алар маалыматтарды катмарлап иштеп чыгып, сүрөттөрдү, үндү жана текстти таануу сыяктуу татаал тапшырмаларды аткара алат. Кийинки түшүнүк бул маалымат илими. Маалымат илими бул чоң маалыматтар менен иштеп, маанилүү маалыматтарды алардын арасынан табуу искусствосу. Бул боюнча биз мурунку видеодо терең айтып өткөнбүз. Эми бул түшүнүктөр кандайча байланышат?
мисал менен түшүндүрүп кетели. Жасалма интеллект бул чоң чөйрө катары ойлонуңуз. Машинанын үйрөнүүсү жасалма интеллекттин ичинде жаткан бир бөлүм. Терең үйрөнүү болсо машина үйрөнүүнүн атайын бир татаал бөлүгү. Ал эми маалымат илими болсо бул баардыгынын негизинде жатат. Анткени бул маалыматтарды жараткан жана иштеткен бир платформа. Мисал келтирели. Netflix алып көрөлү. Netflix'ти билесиздер. Бул видеолордун топтолгон жери, YouTube сыяктуу, бирок ал жерде көбүнчө YouTube'да табылбаган, лицензиялары күчтүү болгон видеолор, тасмалар жатат. Ошону мисал катары алып көрөлү. Ал жакта бул түшүнүктөр кантип колдонулат? Netflix'те маалымат илими колдонуучу кайсы сериалды көрүп жатканын анализдейт. Бул мисал. Мисалы, сиздин кайсы сериалды көрүп жатканыңызды ал жердеги Netflix'тин ичиндеги маалымат илими анализдейт. Анан машинанын үйрөнүүсү сизге ошол сериал сыяктуу дагы кандай сериалдар бар экенин таап, сизге сунуштайт. Терең үйрөнүү болсо, сиз көрүп жаткан сериалдын мазмундарын автоматтык түрдө талдайт. Ал сериал эмне жөнүндө, кандай сөздөр колдонулган, ошол талданган мазмундун негизинде ал машина үйрөнүү аркылуу сизге сунуштайт. Жасалма интеллект болсо, бул системалардын баардыгын жалпы координациялап турат. Булардын баардыгы ошо жасалма интеллекттин алдында болот. Байланышы ушундай. Кыскача айтканда, бул 4 түшүнүк бири-бирине өтө байланышкан. Жасалма интеллект бул чоң идея, машина үйрөнүү бул жасалма интеллектти ишке ашыруунун жолу, терең үйрөнүү болсо машинанын үйрөнүүсүнүн күчтүү куралы. Ошол ишти ашыруу үчүн колдонгон курал бул терең үйрөнүү. Маалымат илими болсо буларды иштетүү үчүн керектүү бир негиз, ресурс. Негизинен ушундай кыскача түшүндүрүүгө болот. Бул видеодо биз маалымат илими, жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү жана терең үйрөнүү деген түшүнүктөр жөнүндө сөз кылдык. Эмки видеодо машинанын үйрөнүүсүнүн түрлөрүн тереңирээк карайбыз. Көрүшкөнчө.